Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Уникалдуу ислам программасынан сиздер менен жүздөшүп жатканыма чын дилимден кубанычтамын. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ушул уникалдуу ислам долбоорунун алкагында Нияз Абдыразаков мырза менен сөз кылмакчыбыз. Нияз мырза өзү нашид ырларынын аткаруучусу, обончу, композитор, жана ушул кыргыз элине ушул диний жаатта, маданий жаатта өзүнүн эмгегин кылып келаткан кыргызымдын бир чыгаан мырзалардын бири. Биздин студиябызга кош келипсиз. Ассаламу алейкум, чоң рахмат. Сиздерди көргөмдөн абдан кубанычтамын. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Нияз мырза, эми баягы сөздүн башында эле, негизинен элечи, Нияз мырза, нашид ырларды укканда баягы жүрөккө жага турган, баягы жагымдуу, жүрөк бир эс ала турган баягы ырларда негизиненчи. Эми жанагындай бир бош убакыт болуп калганда, сапарларга чыккандачы. Анан сиз бул жолго кайсы учурда сапар тартып келип калдыңыз? Сапарыңыз эмнеден башталды? Балким ушул жашооңузда бир тарыхый урунттуу учурлар болгондур, ушуга кайткан. Бул нашидтерге кайтканбы? Ооба. Негизи ошол 2007-жылдары Сами Юсуф деген дүйнөлүк популярдуу нашид айткан чыгармачыл инсандын концерти бар болчу бизде компьютерде. Анан ошону көрүп кайра кыялдана берчүмүн. Анан ал убакта жана Муаллим деген ыры нашид эмеси чыгармасы аябай популярдуу болуп, мен дагы ушундай болсом, мындай ырчы болгонго жараша ушундай ырларды ырдаш керек экен деп, мындай бул жашоого жаралгандан кийин эмне колуңдан келсе ошону мындай туура пайдаланып, диний жактан ошол пайдаланыш керек экен деп ойлочу элем. Ага чейин баягы катардагы эстрада жылдызы болчусуз. Ырчысы. Ал убакта ырчы дагы эмес болчумун. Ал убакта жөн эле ошо байкебиз менен чогуу концерттерде, гастролдордо жүрчүбүз. Андан кийин ошо чыгармачылыкта биз дагы аралашып кызыгып жүрүп ошондой Казакстанга кетип калдык. Казакстанда ошол казак ырчылар менен иштешип жүрүп, анан баягындай той, концерт ырларга мен да берилип кеттим. Өзүң деле билбей калат экенсиң, бир жазып койсоң күтүүсүздөн эле мындай популярдуу болуп калды. Андан кийин ошол ырым менен жанагындай жүрө бериптирбиз ырдап. Андан кийин эле бир күн жанагы кичинекейибизде жүргөн кыялдар эсибизге келип, анан дин жолунда дагы Аллах Таалам хидаят берип, кичине бир кадам таштап калган учурда токтоттук биринчи. Анан кийин бирок аралашып кетип аттı кээде. Жанагы мына ырды чыгарып койсом анан болду. Андан кийин кайра өтөм деп. Андай болбойт экен, бир күн эмес, бир күн таптакыр токтош керек, өткөнгө жараша. Эми мынтип мен өзүмдү алдаганым менен башка эч кимди алдай албайм деп туруп, анан кийин токтоттум. Колдон келишинче YouTube каналдардан, радиолордон, телелерден бардыкларымды өчүрдүм. Бирок аябай тарап кеткен экен, майда чүйдө каналдарда азырынча бар. Негизи ушул нашид ырлар аркылуу угармандарга эмне жеткиргиңиз келет? Биз эми устаздар менен көп сүйлөшүп калабыз. Жанагы ошол кезде мындай айтылган сөздөр бар да. Бул нашид ырларды айтыш керек. Анткени баягы музыка уга турган инсандар наркылардын ырын угуп бузулгандан көрө, эч болбосо ошо нашидтерди угуп баягы пайгамбарыбыз, ким пайгамбарыбызды айтканда салават айтпаса, ошол баягы эме болот дейт го, сараңдардын сараңы. Ошондой болуп, пайгамбарыбызга салават ырлары болсо, ошол салават айтып калуусуна себеп болуп, же болбосо ушундай пайгамбарыбызды эстеп, Алланы эстегенге бир түрткү болсун деп ыр укса дагы ошол бир аз болсо да жакшыраак чыгармаларды уксун, баягы азгыртып биле бере турган ырларды эмес, ушундай ырларды уксун деп ниеттейбиз да, ниет кылабыз. Анан ушул динге ыктооңуз чыгармачылыгыңызга кандай таасир этти? Негизи атактуулукка жакшы эле жеттим. Беркинде ырларды ырдап жүргөндө көптөгөн каналдардан, бир учурларда биринчи орундарды хит парадтардан алып жүрдүк. Бирок
ушунчалык кадыр баркка жеткеним нашиттерди айткандан кийин болду да. Ал убакта ушунчалык канчалык популярдуу болбо, канчалык адамдар сен менен келип сүрөткө түшсүн, канчалык жанагыдай ютубта кароо просмотрлар болбосун, бирок нашитерларды ырдагандан кийин биздин кадыр баркыбыз чындыгында өзүмө да билинди, мындай кичине сый урматка ээ болдум десем жаңылышпайм. Жараткан менен жеке байланышта болуу жөнүндө ыр жазуу жеңилби же өзү оорбу? Оор. Кантип байкадыңыз оор экендигин? Устаттарга текшериш керекпи же ырларды? Негизи биз өзүбүздүн оюбузга келген нерсени мындай жалгыз болгондо Алладан башка эч ким жардам бере албайт экенин сезип туйган кезде ошондой нерселер чыгат да. Анан кийин биз аны баштап коебуз дагы акыр аягы келип туруп, ошол бизде расмий катталган устаздардан, аалымдардан кеңеш алып, сөзсүз түрдө текшертебиз. Негизинен багы нашитырлар аркылуу элдерге багы үгүт, насаат жеткирүү жоопкерчилиги кандай сезилет экен? Мисалы, Устаз Абдышүкүр ажы болсо өзүнүн насаат баяндары менен чубак ажы раматылыгыбыз, ошол муфтияттын кызматкерлери, казият, имамдарыбыз баян аркылуу, насаат сабактар аркылуу жетип атпайбы? Сиздердики такыр башка жол болуп атат, нашитырлар аркылуу болуп атат. Эми баягы коомчулуктун баары эле намаз окуйт дегенден алыспыз, бирок ошол учурда дагы нашитырлар аркылуу сиздин практикаңызда болгонбу? Мен ушул Алла Тааланы, пайгамбарларды улуктаган ырлар аркылуу мен динге келдим деген сөздөрдү айткан пикирлерди угуп калдыңызбы? Негизи жоопкерчиликти сурагым келип атат да. Жоопкерчилиги аябай кыйын негизи. Түз жолдо жүргөнгө аракет кыласың, өзүң дагы мындай бир кемчиликтерди көрсөтпөгөнгө аракет кыласың. Эми пендебиз, идеалдуу эмеспиз. Ар учурда кемчилик кетирип коюшубуз мүмкүн. Бирок ошон үчүн ошол ырлар биринчи элге эмес, өзүбүзгө сабак болуп атат да. Анткени өзүң ошол нерсеге татыктуу болсоң гана ошол нерсең элге өтөт. Өзүң ошол нерсени кыла албай туруп элге айтсаң, биринчи өзүңдү оңдоп ал деген нерсе да болот да. Биринчиден ошон үчүн өзүбүздү оңдогонго аябай чоң түрткү болуп атат. Андан кийин болсо, эми негизи биз устаздарга окшоп сүйлөй албайбыз, минбарга чыгып. Эми биздин ошол динге кызматыбыз болсун, биз үчүн акыретте бир аз болсо дагы пайдасы тийип калсын деген өзүбүздүн жакшы көргөн бир хоббибиз, анан бир жакшы бир эмебиз десек да жаңылышпайбыз, кызматыбыз десек дагы. Негизинен багы сиз багы коомчулук арасында көп жүрөсүз да. Анан ошол жаштарга көбүнчө ушул багытта кеңеш сурап калганда эмне деп жооп айтасыз? Бул нерсеге кеңеш мен айтпайм чындыгындачы. Анткени аябай көп сөздөр айтылат. Мындай жөнөкөй ырдасаң таптакыр айтылбайт десем жаңылышпайм да. Анткени мурда кичине айтылса биз айтылып атат деп ойлочу экенбиз, баягы сын пикирлердичи. Мынагы чыныгы сын пикирлер нашит айтканда айтылат экен да. Ошого даяр болуш керек, көтөрүп билген. Ошого даяр болуш керек. Анан кийин мен муну мындай кылсаң туура болот, мындай кылсаң туура болот деп эч качан бирөөгө кеңеш бере албайм. Анткени бул өтө бир жоопкерчиликтүү маселе. Сиздин оюңузча азыркы доордо, биз жашап жаткан доордо нашиттин ролу кандай? Мисалы, багы жанагы араб өлкөлөрүнөн чыккан ырчылар абдан бир популярдуулукка жетип, абдан мындай ушул нашиттин үстүндө абдан тыкыр иштешет да. Бүгүнкү доордо сиздин оюңузча кандай? Балким Кыргызстанды алсак, Орто Азияны алсак. Башка өлкөлөрдө болсо жакшы эле экен. Биздин өлкөлөрдө эми ошол жөндө бизде ырдаган ырчылар, менде башка Турдакын байкебиз бар, ошолор ырдап бир аз болсо элге жетип, эл жакшы кабыл алууда. Анткени бул нерсенин дагы таасирлери болуп атат. Кайсы жерде жанагындай маулид кечелери болуп атат, же болбосо ыйман кечелери болуп атат. Ошол кезде бир аз болсо дагы ошол нашит ырларын айтканга мүмкүнчүлүк бар да. Анан элдерге дагы бир жакшы
жүрөгүнө бир жакшы бир жагымдуу нерсе болсо керек деп ойлойм. Кыйын суроо экен негизи. Негизинен Нияз мырза, ырларыңызда сабыр кылуу, шүгүр, Алла Тааланы улуктоо, пайгамбарыбызга салават айтуу, ушундай ырлар саптар көп кездешет да. Анан негизинен ушул жааттагы темаларды тандап алууда көбүнчө эмнелерге көңүл бурасыз? Багы бир тараптуу эмес, мисалы Алла Тааланы уруктаганда нашиттер бар, пайгамбарыбызга салават айткандагы бар, пайгамбардын багы жубайлары, мисалы Айша жөнүндө нашитиңиз бар мисалчы. Негизинен ошо темаларды тандап алууда көбүнчө эмнеге артыкчылык берип, балким ошол нерсеге басым кылайын деп айтасыз, ойлоносуз? Көбүнчө эми теманы ким тандап берет? Теманы багы жаңы чыгарманы жазып атканда мындай оюңа бир сөз келип, же болбосо бир салават келип, ошол бойдон калып кетет дагы, анан жана акынга бергенде же болбосо жанагы сөз жазган кишиге бергенде ошол нерсеңди угуп алат дагы, ошол нерседен ал дагы эргип алып туруп ошол менен гана жазып таштайт. Биз болсо жөн гана бир жанагы акынга эме беребиз да, направление берип калабыз. Бирок ыр жазайын деп отурган кезде ойлоносуң да, биринчи өзүңө кандай таасир бермек ушул чыгарма. Эми аял затына жанагы үлгү болгон, эң көп хадисти риваят кылган Айша энебиздин урматына деп жана Айша деген чыгармабызды чыгарганбыз. Анткени биздин кыздар дагы ошондой Айша энебиздей болсун деп өзүн ошондой сезсин. Эми Айша энебиздин өмүр баянын окугандар деле бар, бирок окубагандар деле бар экен. Ошол ыр аркылуу бир аз болсо дагы таанып калса деген ниет болду да. Негизи багы коомчулуктан пикирлер келип турат, балким өзүңүздүн социалдык тармактагы баракчаңыз аркылуучу. Нияз мырза ушул ырды ырдасаңыз, же болбосо ушул багытта ырдасаңыз депчи, мисалы балким пайгамбарыбыздын жан жөөкөлөрү боюнча, сахабалары боюнча, анан сиз аларга кандай жооп бересиз? Чындыгында аябай көп келет. Менде ушундай нашит бар эле, ушундай тарбиялык ыр жазган элем, ушуну ырдап көрбөйсүзбү, же мындай багытта ырдабайсызбы деген аябай көп чындыгындачы. Ал нерселердин баарын биз өзүбүзгө заметка катары кабыл алабыз, бирок ошол нерсени үстүнөн иштеп чыгуу үчүн бир эргүү керек экен да. Мен ушуну жазам деп туруп отуруп жазып кое албайсың да. Бирок сиз айткандай жан жөөкөлөрү, сахабалары деген темада жазса болчу да экен. Алла разы болсун. Мынакей бизден дагы бир пикир. Алла разы болсун. Нияз мырза, негизинен багы исламда, ислам динибизде музыканы болбойт дешет да, ырдагачы. Анан сиз муну кандай түшүнөсүз? Туура эле бул нерсе жанагындай акылдан аздырып, башыңды кыймылдатып бере турган ырлар болбосо керек деп ойлойм. Болушунча азыр сиз суроо берип атканда мен ичимден ойлонуп отурдум эле. Анткени ар бир чыгарма эмне темада болуп атат, ал жерде дуа, хадистер жокпу, Куранда жазылган эмелер болсо, аяттар болгон болсо, ага музыка коюлбайт. Биздин деле чыгармалардан байкасаңыз болот, ошол именно аят келген учурда музыкалар азайып, анан калган сөздөр келгенде кошулат. Ал нерселерге маани беребиз, анткени аяттын үстүнөн же болбосо азандын эмесинде музыка аралашпаш керек деген темалар бар да. Буларга дыккат карайт экенсиздер. Дыккат карайбыз. Карабасаң болбойт, анткени жана азандын учурунда кимде ким музыка уга турган болсо, өлүм алдында шахада тилине келбей калат деген маселелерди укканбыз да. Ошон үчүн колдон келишинче өзүбүз билген маселелерге амал кылууга умтулабыз. Негизинен Нияз мырза, ушундай бир суроо бергим келип атат. Дин менен искусство бирге жүрүшү мүмкүнбү? Негизи эч качан бири-бирине каршы келбейт, бирок туура пайдаланыш керек. Тарбия, Таалим, тарбия, туура айтасыз, бирок мындай нерселерди мен устаздардан өтүп мындай болот же болбойт деп айта албайм, бирок менин жеке оюм, бул эч жерде жок, хадис эмес, бул менин бир гана жеке оюм. Кылсаң дагы бир мындай туура нерсени кылыш керек да, бир динден
динди жаман көрсөтүп койбош керек эң негизгиси. Негизинен жаш муундарга, өзүңүздүн угармандарыңызга дейинчи, сиздин ырларыңыздан таасир алышкан бир учурлар болсо керек. Негизинен анан багы өздөрү Нияз мырза бизге ушуларыңыз жакты, же болбосо ушуларыңызды бизге ушундай таасир берди, ушул жааттан бир биз дагы ырдасак болобу деген суранып калганда аларга кандай бир пикир айтат элеңиз? Мен бир учур эсиме келип атат. Азыр Эне жүрөгү деген чыгармабызды аябай популярдуу болуп турган учурда ушунчалык көп SMS келчү менин жеке баракчама, Instagram баракчама. Алардын ичинен бир көзүм түшкөнү ушул убакка чейин эсимде. Мен апам менен катуу урушуп кетип, апама сүйлөй койгон болчумун деген да. Бирок сиздин ырыңызды угуп, мен ушунчалык таасирленип дейт. Көзүмө жаш алып, ыйлап дейт. Азыр апамдын бутун өпкөнү баратам. Апамдан кечирим сураган баратам. Сизге Аллах разы болсун деп айтканы чындыгында эсимде да. Эми бул нерсени балким ал инсан угуп калса капа болоттур. Буну мен секрет катары сага айтканмын деп. Бирок бул нерседен эч качан уялбаш керек. Анткени бул кылган нерсеңиз өтө чоң бир эрдик деп ойлойм. Анан башкаларга да сабак деп ойлойм да. Мындай нерселер жанагындай көмүскө да калбаш керек да. Өзүңүз айтпасаңыз дагы башкаларга бир күзгү катары болушуңуз керек деп ойлойм. Нияз мырза, мисалы сиздин нашид багы аркылуу эми көбү багы ушул жанагындай бир музыкаларды уккандан көрө ушу нашид угайын, анан нашид угуп нашидтен коюп, анан акырын музыканы ушу менен чыштап кетейин деген багы биздин бир туугандар да болушу мүмкүн да. Анан келечекте бир кандай жаңы нашидтерди чыгарууну, кайсыл багытта чыгарууну пландап жатасыз бүгүнкү күндө? Келечекте ошол мындай көбүнчө азыр арабча нашидтерге басым жасап атам. Дүйнөлүк аренага ошол чыксак деген бир кичинекейибизден ниетибиз бар, эми Кудайым буйруса. Бул кыялымды жашыра албайм. Анткени кыргыз элибизден колдоо болсо биринчиден, анан кийин башка жактарда колдойт деген ишеничтемин. Ошон үчүн азырынча ошол арабча которуп, өзүбүздүн жазган чыгармаларды аткарып атабыз. Кыргыз тилинде которуп анан ырдайсыздар да? Же арабча ырдайт? Негизи кыргызча бар. Биринчиден кыргызча жарылган, экинчисини арабча кылып Кыргызстанга эмес, башка арабча түшүнгөн өлкөлөргө, Арабия өлкөлөрүнө же болбосо жанагындай сынактарга чакырып калышат. Ооба, балким. Анткени бизде баягы өзүбүздүн Кыргызстанда жүргөндөн кийин кыргыз эле ырдай бербейсизби деген учурларда болот. Болуп деле калышы мүмкүн алдыда дагычы. Туура түшүнүү менен кабыл аласыздар. Бул негизи мен бир нерсе менен чектелбейин деп атам. Анткени бизде бир гана араб тили эмес, орусча тилде да ырлар көп. Ошондуктан ар тармактуу бололу деген ниетим эле гана. Негизи мен да ушул негизи сиз жооп берип койдуңуз, бирок мен ушул суроону берейин деп камданып жаттым. Кыргызча насидтердин Кыргызстанда өнүгүүсүнө бир кандай салым кошот элеңиз деп суроо берейин деп аттым. Негизинен жанагындай бисмилля деген ырлардын баардыгы тең багы башка тилдерде болчу, бирок кыргызчаланып, анан бүгүнкү күндө жанагы кичинекей муундарга чейин абдан бир жакшы талим тарбиялык ырлар болду да негизиненчи. Айтайын дегеним ошол дүйнөлүк багыттагы эң мыкты аткаруудагы ырларды кыргызчалап, балким ошол талим тарбиялык багыттагысын ырдап чыксаңыздар, балким коомчулук баягы өсүп келаткан муун дагы балким ошондон жанагындай терс жакка жанагындай терс музыкаларды уккандан көрө азгырыкка чакырганчы, андан көрө ошондой талим тарбия, эне, Кудайды сүйүү жөнүндө балким бир таасир алып калат беле деген ойдомун да. Туура айтасыз. Мен коодан баягы кичинекей бөбөктөрүбүз мектепке барсаң же болбосо медреселерге барсаң, сен чыгармаңды ырдап атышкан болот да, мындай топтолуп алып хор мененчи. Анан же болбосо видео жиберип калышат, мына сиздин ырыңызды аткарып атышат деп. Ушундай кубанабыз да, жанагындай кээде көрүп калабыз, аябай начар, эми жаш бала түшүнбөйт да, ушундай начар ырларды ырдап аябай артынан кайталап TikTok тартып жүрүшөт. Тескеринчиси
менин чыгармамды дебейин, эми просто ал чыгармада айтайын дегеним ушул маанилүү чыгармаларды өздөрүнүн жүрөктөрүнө сиңирип калса, мисалы үчүн ал жерде салават бар, дуа бар, ооба, ошол нерселерди жаттап калса сонун болот деген ишеничтемин да. жанагы Алла Тааланын 99 ысымы дагы аябай көпчүлүктүн калың катмарына жетип калган да. Туура айтасыз. Алла Тааланын 99 ысымын жаттоого абдан бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Туура айтасыз. Ушул сөзүңүздөн бир нерсе эсиме келди. Мен мындан 2 жыл мурда орозо айында коштошуу таспихин жазган болчумун, арабча. Аябай ошол мындай биздин Кыргызстанга эмес, башка Орто Азияга катуу тарап кетти да. Казакстандын сайттарынан окуган деп мени белгилеп турушат да. Ал жакты карасаң 5 миллион, 7 миллион просмотр бир эле баракчадачы. Анан комментарийине кирсең, рахмат, Алла ыраазы болсун, биз жаттай албай жүрдүк эле, ушундай угуп жаттап атабыз, сонун болуптур, мындай уккулуктуу болуптур, ушундайдан көп чыгарыптыр деп мага жазып турушат. Негизи бул эми баягы бир учурдук болуп калган үчүн ар дайым уга албайт да мына нерсеничи, баягы орозонун эле учурунда болуп калат экен. Бирок Кудайга шүгүр, ар бир орозодо ар бир өзүнчө бир атактуулукка алып келип атат ошол нерсечи. Ал мен үчүн бир өтө сыймык. Мен дагы да болсо ошондой дуаларды жаттаганга оңой болсун деп жазганга аракет кылам. Чоң рахмат. Анан башка өнөр ээлерин дагы мынакей ушул жолдо ыр жазып, ырдасаңыз жакшы болот деп өзүңүз үндөгөн учурлар болду беле? Мисалы, намаз окуса, намазда береке бар. Бул намаз багы Кудай Тааланын милдеттендирилген бир 5 бардын бири. Ушул нашитыр жок десе, ушундай нашитырлар ырдаса Кудайга сүйкүмдүүрөөк болот, жагымдуураак болот деген бир үндөлөр болду беле? Үндөп көрдүңүз беле? Мындай үндөлөр негизи болуп турат, бирок ар кимдин өзүнүн тандоосу бар эмеспи? Ооба. Ар бир нерсенин убакыт сааты бар. Анан биз жанакы биздин досубуз Нурлан Насип экөөбүз дагы бир жөнөкөй эле ырды дуэт кылып ырдайлы деп пландап жүргөнбүз негизичи. Бирок Алланын каалоосу менен келем ушул дуэтти Аллах жөнүндө жазалы деп экөөбүз Аллах деген ыр жазганбыз, чогуу отуруп. Ал жигитке да азамат демек, мен ошондой атактуулугуну ушундай дин жолуна пайдаланып убагында. Анан кийин негизи андан башка деле инилерибиз бар. Ырдасаң жакшы ырларды ырда дейт. Анан кыздар келип калат көбүнчө бизгечи. Анан кыздарга айтам көбүнчөчү. Негизи эле кыздар мындай ырларды эмес, нашиттерди да ырдаганга болбойт. Анткени кыздардын голосу бул абарат болот. Аны өзүн адал кылып берген күйөөсүнөн башка эч ким укпаш керек. Ошон үчүн кээде отказ кылып коем. Кээде суранып калышат, буну эркектер укпайт, буну бир иш чара кырдайбыз, ошол жактан токтотобуз депчи. Эми колдон келишинче ошондой нерселерди айтабыз. Эми багы сизди ушул эле жаатта багы ишмердүүлүк эмес, багы маданий жакка дагы бир ыктап, үй бүлөлүк баалуулуктарды сактаганга, жанагындай багы эмне деп коет, биздин улуттук көрөңгүбүз болгон, эң бир байлыгыбыз болгон адамдардын ортосунда сүйүнүп бекемдеген бир иш-чараларды уюштуруп жүрөсүз да. Анан негизинен мен ушундай суроо бергим келип атат, багы эми эфирдагы багы соңуна жетип келаткандыгына байланыштуучу. Ушул жаатта өзүңүз бул сиздин жаңы кадам болуп калдыбы, же бул ошол мен ушул багытта иш алып барайын деген багы ишмердүүлүгүңүздүн катарындагы эле бир иштерденби? Жана иш-чараларды уюштуруп аткан биринчи кадамым болуп эсептелет. Анткени мен бул нерсени өзүмдүн ичимден аябай даярдандым да. Негизи ушул маданий ушундай бир үй бүлөлүк баалуулуктарга байланышкан нерсени. Туура. Ошол нерсени мен 2018-жылдан бери жана Эне жүрөгү деген ырым чыккандан кийин ага чейин жеке концерттерди коюп жүргөнбүз көптөгөн жерлердечи. Мындай жөнөкөй бандай концерттик ырлар менен. Бирок нашиттерге өткөндөн кийин мен койгонго шашылбадым. Анткени жөн эле коюп салсаң катардагы эле бир концерт, иш-чара деп түшүнүп калбасын, пайдалуу болсун деп аябай даярданып жүрдүк дагы, ойлондук. Анан биякта дагы аалымдарыбыз менен, анан муфтияттан дагы уруксаты менен, кеңештери менен
биз ушундай кыргыздын каада салтын чагылдырган этно стилде. Ошол учурда аябай жанагы арабташып кетти деген сөз эме болуп атты эле, атактуу болуп атты эле. Бирок биз даңазалагыбыз келип жүргөн ошол нерсеничи. Эсиңизде болсо мен да сизге айтып жүргөм туура. Бул нерседе эч качан тоскоолдук жок, бири-бирине эч качан мындай каршы келбейт эч жерде. Дин менен салтыбыз эч качан каршы келген эмес. Ооба, туп-туура. Кыргыз болуп деле мусулман болсок болот, мусулман болуп деле кыргыз болсок болот. Эч кандай бир тоскоолдук жок деп ушундай сонун бир чыгарма өткөрөлү деп колубуздан келишинче даярдандык. Ал жерде өзүңүз буюрса видеолорун көрсөңүз түшүнөсүз деген ниеттемин. Мындай канчалык даярдаганыбызда. Багы мен өзүм барганда эң биринчи көзгө уруна турган нерсе жанагындай биздин баштаганда эле улуттук баалуулуктардан башталгандыгы адамдын эсинде калат экен да. Улуттук тамак аштар, улуттук көргөзмөлөр, биздин ошол мусулман бир туугандарыбыз үчүн, айымдар үчүн, мырзалар үчүн мынакей ушундай деле кийинсе болот деген бир чоң чакырык болуптур негизинен. Туура айтасыз. Ал нерселерди баягы ресторандын ичине жасаганга аракет кылбадык бизчи. Концерт башталганга чейин жана адамдар бош учурда көрүп турсун деп ресторандын кире беришини, анан сыртын жасадык да, сиз айткандай. Кыргыздын баалуулуктарын, сый тамактарын, анан кийимдерин, биз деле мисалы үчүн жоолуктарыбыз кандай болот, кандай кийинсе болот, анан биздин аспаптар, комуз, жана эмелерибиз, баардык кыл-кыяктар, ошолордун баарын бир жерге чогултканга аракет кылдык. Ушунчалык көп издедик. Бул иш-чараны уюштурганга жардам берген Хабиб байкебиз дагы аябай мыкты инсан, эмеде менеджерлик жагы өтө күчтүү. Ошол инсан да жардам берди аябай. Негизинен багы чакырылган конокоттары мыкты деңгээлде уюштурулган десек болот. Анан эфирдин соңунда бир суроо берейин. Сиз үчүн ийгилик эмнеде? Мен үчүн ийгилик мурда бир атактуу болсом, бир жердин мындай ушундай эме болсом, элдин оозунда болгон инсан болсом деп ойлочу элем. Мен үчүн ийгилик бул азыркы учурда мындай кулк мүнөздүү, мындай жакшы адептүү апасынын баласы болсом жакшы, энесинин сыймыгы болгончу. Негизинен бир айткан жайыңыз эсиме түшүп кетти. Бага мен үчүн эң сыймык жаратканды табуу депчи. Ошону айтканыңыз азыр эсиме түшүп кетти. Негизинен баягы сыймык дегенде сиздин ийгиликтериңиз бул сиз үчүн чоң сыймык. Жаратканды таптыңыз, бул сиз үчүн чоң сыймык. Ооба. Ушундай кыргыз элине кызмат кылып атасыз, бул деле сиз үчүн чоң сыймык. Эң чоң сыймык ошо өзүңүз айткандай жаратканды табуу эң чоң, адамга кубанычтуу, эң чоң сыймык болсо керек. Туура айтасыз. Жаратканды таануу бул биздин эң биринчи бизге эң керектүү нерсе экен бул жашоодо. Анткени бул нерсесиз биз адашат экенбиз да. Жана чоң бир жанагындай токтор өтөт го столбуларда. Ошол токторду кармап алгандай эле болобуз да. Бул жаратканды тапканда бул трансформатор аркылуу бизге мындай бөлүп берип, мындай бизге керектүү нерсени берип, биз өзүбүзгө керектүү гана нерсени алып, жашоодо эмнеге жаралганыбызды билип калат экенбиз да. Эми баягы жыйынтыктоочу суроону берейин. Баягы ушул ислам дини өзү аты айтап тургандай эле баягы тынчтыктын дини, тынчтыкка чакырган дин, башкаларды урматтоого чакырган дин деп өзүнүн эле аты атап тургандай, ушул суроо бергим келип атат. Биздин жарандарга ушул эмне деп бир чакырык жасайт элеңиз? Мисалы, көбүнчөсү баягы ислам дини дегенде жанагындай өзүңүз сөздө айтып кеттиңиз, баягы арабташып кетет депчи. Анан ислам дегенде кээ бирөө оор сезиши мүмкүн, жанагындай 5 маал намаз окуш керек, анан 5 маалды арат алыш керек, анан орозо тутуш керек деп баягы оор кабыл алышы мүмкүн да. Анан балким жеке өзүңүздүн тажрыйбаңыздан айтып беретирсиз. Эмне таптыңыз исламдан? Жүрөккө, эң негизи жүрөккө тынчтык таптык. Бул нерсенин негизи баягындай баалуулук бул, бактылуулук бул исламда десе биз мурда түшүнбөйт элек негизичи. Ооба, туура деп элем, мындай сөздүн маанисине жетчү эмеспиз да. Бирок Кудай Таалам ушул нерсени жүрөгүңө салгандан кийин бул сөздүн мааниси канчалык экенин бул элдерге түшүндүрүп бере албайт экенсиң негизичи. Эми ошол менде кеңеш деле жок, эми анткени кеңеш айта турган деле бир
алым эмеспиз. Колдон келсе ошол дин менен жашайлы, бири бирибизди алдабайлы, анткени бул кыска өмүрдө бирөөнүн көңүлүн оорутпастан, бирөөгө эч кандай пайдабыз тийбесе да зыяныбыз тийбесинчи мындай жөнөкөй эле болуп жашайлы бул жашоодо. Эми убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында багы эфир ушунчалык тез өтүп кетти, мен өзүм дагы байкабай калдым. Ыраазычылык билдиребиз, Нияз мырза. Рахмат, чоң рахмат. Кудай таалам ушул алдыга жакшы бир илгери максаттарды коюп аткан экенсиз. Кудай таалам кабыл кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эфирди жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин уникалдуу ислам долбооруна бизде конокто бүгүнкү студиябызда Нияз Абдыразаков мырза болду. Нияз мырзаны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Наширлардын аткаруучусу, обончу, композитор. Бүгүн ушул Нияз мырзанын өзүнүн чыгармачылык жаатындагы ишмердүүлүк жаатында азын-аулак кеп кылдык. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат чакырууңуздарга. Кийинки эфирлерден жолугушканча жараткан Алла тааланын амандыгында болуңуздар.